Assalamu alaikum достор. Biz Leylek районундабыз, Айкөл айылында деңиз деңгээлинен 1800 метр бийиктикте жайгашкан. Сонун бир айылга келип калдык. Бул жерде 1,5 гектар жерге 4 гектар схемасы менен эгилген Суперчиф алма багында турабыз. Бүгүн бутоосу боюнча ушул бак кантип курулган, бүт колдон келишинче маалыматтарды алып берели. Каныбек, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Анека, бул жер бак качан эгилген? Канча жылдык, канча жашта? 19 жыл эгилген да. 19 жыл эгилген, анан баягы түшүнбөй эле эгеттесе эле эге алгам да. Багышты билбейм, путашты билбейм, карашты билбейм. Анан баягы тамчатуу сугаруу жок болгондуктан азык бериш ham кыйын болот экен, сугарыш ham кыйын болот экен. Жерге суу арык менен бергенде эңкейиш да бул жер, ылдый иш. Суу кетип жакшы сиңбейт экен да. Ошон үчүн алма бак кылам дегендер биринчи очередь үйрөнүш керек экен да. Кантип буташ керек, кантип караш керек. Бүт бар жогу нерселерин билип алып анан эксе жакшы болот экен. Мага окшоп кыйналбайт. Сиз 2019-жылы көчөттү канча сомдон алгансыз? Анан канча каражат кеткен ошол убакта? 230 сомдон болгон мына немелер. 230 сомдон. Анан апелителдер 280 сом. 280 сом. Апелителдер. Апелител универсальный апелителдер, Эверест, Спринджер ошол сыяктуу. Ооба. 1950 мундан алынган Суперчифтен, анан 200 апелител алынган. Негизи бактын абалы жакшы экен, салыштырмалуу сиз жакшы караптырсыз. Анан канча түшүм алып атасыз эми? Жылда качандан бери түшүм алып баштадыңыз? Түшүм бир 3 жылдан бери жакшы алып атам да. 3 жылдан бери. Ошо белектер бутап берип неме кылгандан бери результат болуп атат. Белекелер бутап, жылда бутап беришет. Белек бутап берип атат. Белектер полный эмес, 1 жыл бутады да болгон. 1 жыл. 1 жыл бутады, анан быйыл келди. Убагы болбой калды. Эгер убагы болгондо сонун болот эле. Бул башкача болот эле. Ондо бутоо боюнча демек жакшы эме болосуз. Былтыр канча тонна эме кылдым дедиңиз? Былтыр 20 тонна да, 25-20 тонна алдым. Былтыркы жылы мына ушул жерден 20 тонна алма алдыңыз, 58 сомдон саттыңыз, Кааласа. Эми жакшы эле болуп, үзүрүн көрүп атыпсыз, буюрса. Неме көп да. Чөп басып атат мына, чөптөрдү жок кылыш керек. Негизи эле проблема ошол да. Ойлогон ойду кыстага турмуш жеңет деп. Баягы Колуң бошобой калат ошондой. Ото чөптөр менен күрөшүүнүн эң моменти чөп 5 см баш көтөргөндө экен да. 10-15 болсо уже кеч калат экен адамчы. Ошол моментте дарыны уруп калыш керек экен 2-3 жолучу. Гербицид. Дары бербейм, мен колдо фреза жасагам. Фреза. Крестоный фреза. Только самодельный да. Ушундай киргизип чыгарып, ошол менен фреза кылам. Ошондо. Демек бак 1,5 гектар экен достор. Мына ушундай. Азыр обрезка болуп атат. Обрезка боюнча, бутоо боюнча полукарлик бактарды Белекадан маалымат алсак, Белека бирөөнү бутап көрсөтүп бересизби же? Азыр ушул начар абалын көрсөтөлү. Мына начар абалы. Бул начар дегенде кандай начар? Бул мына бүчүрлөрдү чыгаргандыгы 100% десек да болот да. Мына 1 жылдык шакта эле учунан бери өсүп чыгарып алган. Бул мында байкаган болсоңор 1 жылдык өсүм 1 карышка дагы жетпейт. Ооба, мына демек өсүм жок экен да буда. Өсүм жок. Мен мунаны 1 жылга өсүм деп атпайм, бул мурда былтыркы өсүм экен, Былтыркы болгон үчүн анан мына бүчүрлөрдү даярдады да бул. 25 буталбай калганда ошого өсүм жок болуп атат. Мисалы азыр мынаны көрсөтсөк, бул бөлөк. Бул бөлөк. Бул бөлөк абалда турат. Мунун иммунитети бөлөк, өзүнүн эмеси да бөлөк абалда турат. Бул көчөтүбүздүн абалы будан өтө мындай айырмасы чоң да. Биринчиден азыктын жетишсиздиги болгон. Азыктын жетишсиздиги. Сыртынан караганда бир оорунун белгилери байкалбайт. Ошон үчүн биз азыкка койдук. Азык менен суунун жетишсиздигине. Ошонун натыйжасында көчөт стресс болду дагы. Булар деле алиги бул эменде уруктап туруп анан өлөйүн деген эмеси бар да, генетический. Өзүнүн арагынан. Ооба. Ошондо булар өлүп атам деп ойлоп, мындай жөнөкөй айтканда, булар тукум калтырууга аракет кыла баштайт. Ошонун натыйжасында бул бүт бардык эмеси бүчүргө толуп калган. Эми бул ушул абалдан келип чыгып биз мунун
күчүн балансташыбыз керек. Мөмө менен өсүмдүн күчүн балансташыбыз. Демек өсүмдү дагы мөмөнү дагы балансташ керек. Балансташ керек. Бир жылда мына ушул сорт канча карыш же канча метр өсүш керек болчу негизи? Бул эң кеминде дейли ушул түптө 10-15 килограмм алма болгон болсо, кеминде 70 сантиметр өсүш керек эле, 1 метр тегерегинде. 1 метрге чейин эми ар бир шагы, чыккан шагы күзгө чейин ошончо өсүш керек эле. Ар бир шагы десек дагы ката болот. Мисалы орточо ченди алабыз. Мисалы 50 сантиметрлүүлүгү бар, андан кийин 1 метр, бирден жогору дейли. Бирок бирден жогору болгондо жакшы эмес. Ошону орто ченди алган болсок, 60-70 сантиметр өскөнү орточо. Бул жакшы көрүнүш да. Мөмө болгон учурду эске алганда, экөө бир учурда. Эгерде ошол мөмөлөрүбүздү бир жаратылыштын бир шамал дейбизби, башка бир таасирлеринин аркасынан мөмө болбой калган болсо, бул тескери эффектти бермек. Бул кайра күчөп кетмек. Себеби азыкты сарптоого эч кандай бул жерде мөмө жок. Демек, мына ушул полукарлик алмалар ушул супер сортунда ушул бутоо форма боюнча мына бутоо атпайбызбы? Эң түшүмгө жеткенде бир түп дарак көчөт канча килограмм түшүм бериш керек, алма бериш керек? Канча дана же? Орточо караганда, эгер дыйкан орточо баккан болсо, ортодон жогору баккан болсо, 40-50 килограмм тегерегинде. 40-50 килограмм тегерегинде ушул көчөт түшүм бериш керек. Ушул бутоо форма боюнча. Анан бул жерде аралык маселеси дагы бар да. Аралык. Мисалы азыр көп дыйкандарыбыз ушуну 3-кө 5 же болбосо андан дагы чоң кылып эгип атышат. Булар чоң дарак кылып чоңойтом депчи. Өтө чоң ката. Себеби биз бул өзү түпкүрүнөн 40 килограмм, 50 килограммдан ашырсак болбой турган нерсе да. Мөмөлөшү мүмкүн, 100 килограмм деле бериши мүмкүн, андан да ашышы мүмкүн, бирок биз мөмөнүн сапатын ала албай калабыз анда. Демек, биз аралыктарды кыскартуу менен ошол мисал катары айткан болсок, буда 50 килограмм, буда 50 килограмм болгон болсо, ошонун 90 дейли, мисалы 30-30га бөлгөндө ортого бирди тигип туруп, ошол 30ду буга беришибиз керек дагы. Натыйжада буларда примерно 30-35 килограммдан болот дагы. Булар дайыма вегетативдик, генеративдик балансты кармап турганга жеңил болот. Мөмөнүн сапаты жакшы болот. Анан кийин бул полукарлик тамырларда орусчасы периодичность деп коет. Бир жыл көп алып алган болсо, кийинки жылы түшүмдүн проценти өтө төмөн, 5% болуп калат. Ошондой болбош керек да. Биз жылда сапаттуу мөмө алышыбыз керек. Демек, ошодон келчү азыр биз муну кесебиз азыр. Ошондо. Кесип атасыз. Эмне үчүн кесип атасыз? Айт, эме кылсаңыз. Негизи ушул аралыгы жакын тигилген бактарда скелеттик бутактар болушу туура эмес. Мына скелеттик бутактар деген мына лидерден жоон бутактар, жоон чыккан. Жоон болуп кеткендер болбош керек. Скелеттик бутак демек мына жоондар скелеттик бутак деп коебуз, деп айтабыз. Бизде жалаң гана мындай өсүүчү эмес, ичке шактар болуш керек. Ичке зым шактар. Зым шактар деп коет. Мисалы мыналар да. Мына өсүүчү эмес, түшүмгө жаткан. Түшүмгө жаткан. Генерациялык. Башынан ошол абал болбогон үчүн азыркы абалынан келип чыгып, биз булардын баарын алып салганга мүмкүн эмес. Дарактыбыз өтө стресс болуп калышы мүмкүн кайрадан. Муну этап менен кийинки жылдан, балким андан кийинки жылдарга созуп туруп, анан оңолуп кетсек болот да. Азыркы абалынан келип чыкканда мен мунуну өтө тик болгон үчүн алып атам. Тик болгон үчүн атасыз. Лидерибизге жакын. Ушул боюнча мына жерде мөмөлөргө кызыгып коюп кое турган болсок, мындай болбойт ал. Мына ушул жердеги жетиштүү. Бизде ылдыйдан мөмөлөр жетиштүү. Ошакка жетиштүү. Ичкерилерге мындай дүмүрчөктөрдү койгон туура эмес. Ичкер. Эмне себептен? Себеби бул жерде өзү местабыз өтө тар. Өтө тар. Ал жерге мисалы 2 алма деле батпашы мүмкүн да. Биз бул жерде жалбыракка жаап, шамалды тоскондон көрө, ошол 2 алмадан кечип койгонубуз бизге пайда келтирет. Шамал
өтүш керек. Бул бутактардын аралыгы өтө жакын, мына жогорудагысын алабыз. Жогорусун алабыз. Аралык ачылды. Ооба, сонун ачылып калды аралыгы. Ачылды. Балким мына скелеттик бутагыбыздагы мөмөнүн бар жоктугун эске алганда, жерде орунсуз турган мөмө бүчүрлөрдү деле убактылуу калтырып койсок болот. Бир жолу эле тазалай бербейчи. Мисалы мына себеби биякта өтө жогоруга чыгып кеткен үчүн мен ылдыйлатышка мажбурмун. Демек мөмө азайып кетти. Ошонун компенсациясын бул бериш керек. Бул дагы убактылуу. Себеби өтө жакын. 1-2 жыл пайдалангандан кийин алмашат буларчы. Мына өтө төмөн экен, Ылдый тазалайбыз. Себеби мындай да. Ушуну айтканда кээ бирки адамдар да өтө эле мындай эме болуп атат да. Ушул жерди таза кармаш жакшы. Себеби жерди бойлоп келген шамал келип стволго урунганда жогору көздөй чыгат да. Демек жерден канча метр же сантиметр бийикте туруш керек штамптын тазалыгы? Кеминде 60 сантиметр туруш керек. 60 сантиметр. Буларды баягы айткандай убактылуу коюп турам. Убактылуу. Сиз көчөттүн абалына карап убактылуу коюп турасыз. Убактылуу коюп турам. Ошондо келген шамал буга урунуп, мына жерде өзүнчө бир вентиляционный система пайда болот тарапта. Ошону дагы камсыз кылып кетишибиз керек да. Демек азыр мына жерден алабыз да. Бул шамал деп атасыз. Шамалдын канчалык түрдө пайдасы бар бул даракка? Шамал дегенде өтө мисалы оорулардын мисалга ала турган болсок, шире оорулары. Шире оорулары абалары өтө ысык топтолгон жерде өрчүшү өтө тез болот да. Анан чачкан препараттарыбыз дагы ошол таасири канча болбой калышы мүмкүн. Шамалда бул ошол зыянкечтерге жалпысына шамалдын мындай бир терс таасири бар экен да. Терс таасири. Эми шамалдоону буну илмий жактан кандай тастыкталып айтылат так билбейбиз, бирок илгертен келаткан ушундай жалпы балбанчылыктагы түшүнүктөр боюнча бул шамалдын болушу болгондо дагы орточо шамал, постоянный бир шамалдуу жерлер дагы зыянын келтирет. Ошондой орточо бир шамалдын болушу жакшы. Шамал. Демек шамалга анан бул жерде уже жогорулай баштадык. Бул мөмөлөрдүн баардыгын кое албайбыз бизчи. Буларды кыскартып азайтып чыгабыз. Азайтабыз. Мындай даярларды коебуз. Тиктерин алабыз. Нормалдаштырабыз. Мына дагы конкурент болуп баратат. Негизи Мына коюп койсо болот лидерди. Мынага центра туура экен да. туура Бусун алып ташап. Туура айтасыз. Азыр биз бул дарагыбыздын канчалык өсүп кетишин алдын ала билбейбиз. Канчалык өспөсүн дагы билбейбиз. Демек биз запас менен жүрүш үчүн бул жерден өспөй турган бутак чыгарыш максатында кыйгач кесип коебуз. Түбүнөн алып пайдасыз кылгандан көрө ушул жерден дагы пайдалуу бутак алган аракет кылабыз. Бул кыйгач кесүү. Түбүнөн өспөй турган, көбүнчө өспөй турган мөмөлүү бутак берет да, мына кошулган. Мен лидерди буга токтолгонумдун себеби бул жерде өсүмдүн күчүн азайтууга болгон мөмө бүчүрлөр даяр. Беркибизде жок эле андайчы. Быйылкы жылда бул мына бутактарды азайтканыбыздын эсебинен өсүм күчтөнө турган болсо, бул жерибиз кандайдыр бир деңгээлде тормуз болуп бере алат бизге. Мына бул жер кармап бере алат. Мына жер тормуз болуп бере алат. Бул жердин тормуз болушунун мааниси биздин ушул омуртка бара-бара сөзсүз түрдө диаметрде ичкерип барыш керек деген правиланы сактоодо. Эгер мына жерде мөмө жок болгон болсо, бул экөө диаметрде айырмасы жок болуп калат. Натыйжада азыктын өткөрүмдүүлүгү күчтүү болуп, биздин күчүбүз ылдыйдан жогору көздөй кача. Демек, жогору кетип барып бардыгы. Ылдыйда мөмөлөр сапатсыз болуп калат. Ошондуктан биз түбү дейли 100 турбадай болгон болсо деле, башы барып ушундай болгондугу өтө туура болгон болот. Бул барып кысылат деген сөз да. Мына баары бир алынат, себеби лидерге конкурент болот. Үстүнөн
жаңыртып коебуз. Ошондо. Эми жалпылап ушул эле көчөт мисалында обрезканы айтып бүтүш мүмкүн эмес. Ооба. Баягы жогоруда айтып өткөндөй, буга башка мамиле, андан кийинкисине башка мамиле болуш керек ушундай. Демек, мына көрүүчүлөргө айтасызбы, мына видеодон обрезканы үйрөнүү туура эмеспи? Видеодон. Мен ушул боюнча дагы сөз айтып кое турган нерсе. Бул көптөн бери ушул элдер арасында эки ача пикир айтылат да. Бул видеого тарткан тартпайт, же болбосо тартып көргөзбөйсүңөр деген. Азыр ачыгын айтканда 2 жылдан бери ушул бутоодо аралашып жүргөн балдар дагы толук үйрөнүп бүт элек да. Обрезканы толук үйрөнүп бүтүш элек. Демек ошодон эле тыйнак чыгарсаңар болот. 5-6 мүнөттүк же 10 мүнөттүк видео менен бул нерсени үйрөнүүгө мүмкүн эмес да. Үйрөнгөнү видеодон мүмкүн эмес демек. Эми кандайдыр бир негизги эрежелерин үйрөнүш мүмкүн. Бирок бул ар бир көчөткө келгенде ошол абалынан келип чыгып, анализди туура чыгарып кыркуу бул бөлөк болуп калат да анда. Дагы бир сурайын, бул жерде полукарлик алма болуп атат. Ушул полукарлик алмаларга сортунан келип чыгып, мына суперчиф болуп атат. Эми ушул сыяктуу полукарлик алмаларга эгүү аралыктарын канча сунуштайсыз? Бул ошол аралыктар боюнча дагы өтө бир талаш маселе бар да. Муну биз мурун деле билет элек. Жакын эккендеги баары бир бизге көп пайда алып келишин. Биринчиден өзүбүз ушул нерседен акча табабыз деп максат койгондон кийин бул нерсени изилдешибиз керек да. Ушул алма бакты кылган башка өлкөлөр эмне кандай тажрыйба колдонуп атат? Жок эле дегенде ошолордун 50%-ын аткара алабыз да биз. Ооба. Ошону эске алганда кечээ күн Турцияга барганда дагы ошол 50 сантиметрликтер ушул эле типтеги көчөттүн 50 сантиметрден тигилип турганын көрдүк. Ооба. Ошодон келип чыгып, эми 50 сантиметр кылбайлы биз жок эле дегенде 1-1,5 тегерегинде болсок дагы ошол 1 гектардан алыс тигилгенде 20-30 тонна алган болсок, тыгыз тигүүдө 2 эсе көбөйтсөк болот да муну. 2 эсе. Түшүмдүн сапаты неменен? Бул жерде жакын тигилген үчүн баягы айткандай эски бутактар болбойт, жаңылануу тез болот. Дайыма биз жакшы сапаттуу мөмө алып турсак, ошого шанс болот да. Анан аралыкты алыс кылсак деле биз жоготууга көп учурайбыз. Мындай айтканда жердин максатсыз пайдаланып аткан болобуз. Мисалы аралыкта бекер эле бош орундар турат да. Экинчиден биз ошол аралыктарды толтуруу максатында дагы өстүргөнгө аракет кылабыз. Өстүргөн сайын мөмөнүн массасы даракта көбөйөт дагы, ошол мөмөлөр майда болот. Өзү дагы күчтүү көп сарптаган үчүн иммунитети төмөн болот. Ошонун негизинде биз кайрадан эле ошол өзүнүн дараметине жараша абалга алып келишке туура келет кайра элечи. Кийин сапатын көтөрөбүз десек мөмөнчү. Негизи ушундай экен. Негизи айта турган тема көптүгөн бек досторго алмачылык боюнча. Демек кыскача ушундай достор. Ушул алма бак бутоосу ушуну менен аяктады.